Саламатсыздарбы? Ободо Лондон. BBC-nin Sapar programmasına hoş gelingizler. Aldıдағы жарым saatта өспүрүм кыздар, алар өсүп жаткан шарттар, кыздардын кыялдары жана көйгөйлөрү тууралуу сөз кылабыз. Жакшы кыз деген түшүнүк ар кайсы элде ар башка чечмеленеби? Кыргыздарда жакшы кыз кандай болушу керек? Бүгүнкү сапарыбыз ушул тууралуу. Барыбыз тең, анын ичинде өзүм дагы балдарды тарбиялоодо жакшы бала бол, жакшы кыз бол дегенди кайталай беребиз. Айрыкча кызга 40 үйдөн тыюу делип, кыздарга бул сөз көп айтылат. Муну айтып жатып, жалпыбыз оюбузда бул жакшы кыз деген түшүнүктү толтурган баалуулуктарды элестетебиз да. Булар кайсылар? Эмесе бул суроого ар башка өлкөдө жашаган кыздардын бир күндүк жашоосуна көз салып, алардын жоопторун угуп көрөлү. Наоми Биаомбе 15 жашта. Ал Киншасада жашайт. Ырдап бийлегенде жакшы көрөт. 7 бир туугандын бири. Жакшы кыз болуш үчүн сыйлашың керек, салттарды сыйлашың керек. Ошондой эле мектепте мыкты окуп, эмгекчил болушуң керек. Ал дем алыш сайын чиркөөгө барып, сыйынуу ырларын аткарат. Aujourd'hui, les filles, elles vont à l'école, mais leur éducation est plus focalisée sur la préparation au mariage. Азыр кыздар мектепке көбүрөөк барат. Бирок алардын билими болочокто жубай болууга багытталган. Dans les années à venir. Кыздын келечеги күйөөгө чыгуу менен ченелсе, эркек бала жашоого даярдалат. Кыздар менен балдарга бирдей билим бериш керек. Баарысы жакшы келечекти каалайт. Elles doivent se dire que non, je ne suis pas là juste pour faire la vaisselle, la lessive et tout. Жашоо жалаң эле күйөөңдү тойгузуп, кийимин жууп туруу эмес. Аял өз жашоосун камсыздашы керек. Ал колунан келген ишин табууга тийиш. Ошондо ал күйөөсүнө жөлөк болуп, өзүн камсыздайт. Pour ne pas dépendre seulement de son conjoint. Бул конголук Наоми деген кыздын таржымалы. Анын айткандары балкем кыргызстандыктар үчүн кадыресе көрүнүш. Бирок Конгодо мынчалык алдыга караган, бийик максат коюп умтулган кыздар көп эмес. Жашоо шарттардын өзгөрүшү адамдардын баалуулуктарына кандай таасир этет? Сириядагы согушта өлкөдө калып, Дамаск шаарынын сыртында жашоосун улантып жаткан сириялык кыздын таржымалынан согуш шартында жакшы кыздын жашоосу кандай экенин көрүүгө болот. مكتبك قراي جول. أما هلا نحن هون عايشين إنه مهجورين. Барысы бизди таштап кетишти. يا الله ليش كل هالهدول؟ Момунча нерсени кыйратып эмне кереги бар эле? لأن هلا من سبب القصف. Бомбалоолор улам болгондуктан мектепке сейрек учурларда барып калдык. يا الله تأخرت على المدرسة. Мектептерибиз жер төлөөдө жайгашкан. هلا عايشين هون عم نعاني من كتير شغلات عم نعاني Мындан көбүрөөк келип турсак жакшы болмок. من كل شيء حتى من Сабактарыбыз да көбүрөөк, узагыраак болсо, көбүрөөк нерселерди үйрөнө алат элек. عم كمل دراسة. Мен адвокат болуп, балдардын укуктарын коргогум келет. Мен кечигип калдым. Көп нерсе өтүп кеттиби? Бул биринчи эле сабак. Жаңы эле киришип жатабыз. Үйгө карай жол. يا الله أخيرا وصلت على البيت ما مصدق أن تقصى
Үйгө келип калдым. Үйгө жетип, кирип, бир аз эс алып алгым келип жатат. Сыртта учак баратканы угулуп жатат. Бул жолу кимиси кимди бомбалап жатты экен. Апа, мен келдим. الولد فقد حقوقه ما عم يحسن Азыркы учурда балдар сыртка чыгып достору менен ойной алышпайт. ويلعب مع رفقاته. Жагдай оңолуп мурункудай калыбына келсе экен деп тилейм. يا الله الشمس بعيدة. Дамаск бул жерден кыйла алыстай туюлат. Кийинки каарманыбыздын күнүмдүк жашоосу сириялык кыздыкынан кыйла айырмалуу. 15ке жаңы толуп жаткан Масиел Чавес Венесуэлада чоңоюп жаткан кыз. Латин Америкасында кыздардын 15 жашка толгон туулган күнүн шаңдуу белгилемей салты бар. Ал чоңоюп калдым деп кийимдерге, косметикага кызыкканы менен жоопкерчиликтери дагы көбөйүп жаткандыгын билет. Латин Америка өлкөлөрүндө кыздар 15 жашка толгондо бойго жетти деп саналат. Масиел 15 жашка чыккан туулган күнүн белгилейт. Мен качан 15ке толуп туулган күндү белгилейм деп күтчүмүн. Узун көйнөк менен шиш така кийеримди элестетчүмүн. Эми мага ата-энем бийик така кийүүгө уруксат этишти. Эми алар мени кечелерге да кое беришет. Al inicio cuando manejar 15 жаштан баштап мен өзүм туура көргөн учурда боенсом да болот. Айтор 15 жаштан кийин чоң киши болууга карай бир кадам таштаган болосуң. Үй бүлөм үчүн албетте кичинекей кыз бойдон кала берем. Бирок башкалардын көзүнө чоңойгон эле кызсың. Сенден көп нерселерди күтө башташат. a los ojos de la sociedad. Es un poquito cargado porque 15 жаштагы кыздардын колунан келчү жана алар жасабай турган нерселерди билишиң керек. Бул оңой эмес. Салт боюнча 15ке чыгып жаткан кыз туулган күнүнө арналган тойду вальс бии менен башташы керек. Масиел чоң атасын бийге чакырды. Эгер үй бүлөң сени жакшы тарбиялап чоңойтсо, сен ар дайым жакшы кыз бойдон каласың. Ата-энең башкаларды сыйлаганды, өзгөчө өзүңдөн улууларды сыйлап жүр деп үйрөтсө, башкалар сени карап, карачы кандай жакшы кыз деп айтып турушат. Үйүңдөн тышкары жүргөндө өзүңдү эстүү алып жүрсөң, жакшы кызсың. Анте албасаң, ишиң чатак. Жакшы кыз дегенди мен ушундай түшүнөм. Венесуэладагы өспүрүмдүн турпаты пакистандык кыздан канчалык айырмалуу? Айша Иштак Исламабадда мектепте окуйт. Ал келечекте аялдардын коомдогу орду боюнча адис болгусу келет. Пакистанда кыздар билим алыш керек деп, чектөөлгө карабай мектепке барганы үчүн талиптер Малала Юсуфзай аттуу кызды башка аткан эле. Малала өткөн жылы Нобель сыйлыгын алды. Анын окуясы Пакистандагы Айша сыяктуу кыздарга дем берип турат.
жакшы кыз деген кандай болот? Биздин коомдо эркек бала кандай болуш керек жана кыз бала кандай болуш керек деген эки башка концепция бар. Бир күнү мектепке келсем, мугалим алмашыптыр. Ал менин атымды биле элек эле биринчи эле айткан сөзү "Чачыңды байла, сен деген кызсың" дегени болду. Мен аны карап эле "Чачымдын кандай тиешеси бар" десем, "Алактуу болосуң, чачың жайылып турса сабакка кирише албайсың" деп айтты. Айша досторунан жакшы кыз деген кандай болот деп сурады. Мен үчүн жакшы кыз деген бул өзүңдүн оюңду айта билүү, коомдун таңуулаганына ооп кете бербеш керек дегенди билдирет. Менимче жакшы кыз деген бул чектен ашып кетпеген, аша чаап баратканын туюп, өзүн токтото билген кыз. Эл эмне дейт дегенге эле байланып калбаш керек. Өз алдынча болушуң керек. Жакшы кыз деген өзүнө ишенген, өз оюна ээ, кандай болушу керек экенин башкалар эмес, өзү чечкен кыз болот. Баары бир кыз болгондон кийин балдардан айырмалуу болосуң. Бул айырма сакталышы керек. Эч кимге каршы күрөшүүнүн кереги жок. Өзүң бойдон калышың керек. Кызмын деп астына бербестен, өзүңө ишенип, өзүңдү турган турпатың менен кабыл алууң абзел. Кыз болуп жаралдың, кыз болуу дегенге татыктуу жашашың керек. Кийинки каарманыбыз Любовь Рускина Сибирде Сургутта чоңоюп, турмушка чыгып кала берген. Ал ханты элинин салттарын сактап жүргөнүнө сыймыктанат. Жакшы кыз элинин салтын түшүнөт, эмгектен качпайт, чарбасын тейлей билет дейт ал. Ну, у нас ханты все так прислуживают девушке. Бизде хантылардын баарысы ушинтип токойдо жашайт. Кыздар турмушка эрте чыгып, үй чарбасын, бугуларын карайт. Мен да ошентем, мага абдан жагат. Бул жакта иш көп, колуң бошобойт. Кээде бир да мүнөт бош убакыт жок. Биз бугуларыбызды багабыз, балык кармайбыз. Вот олени еще. Я в интернете не просто... Раньше я открывала. Мен интернетти колдонбойм. Мурда кээде ачып калчумун. Азыр анткенге убакыт жок. Албетте кол бошоп эс алган күндөр да болот. Мындайда мен көбүнчө тигем, сайма саям. Мама умерла, когда мне 5 лет было. Бабушка вырастила меня. Апам 5 жашымда каза болгон. Мени тайнем чоңойтtu. Мектепте 7-класска чейин окудум. Ал учурда мен шаарда иштейм деп ойлочу эмесмин. Мен Токойдо эле жашагым келчү. Мектептен эрте кеткениме кээде өкүнөм. Көп билиш үчүн окууну улантсам болмок. Вот сейчас бы я бы училась бы. Ну, хотя бы больше знать. Вот так ловим и кормим. Наши родители знакомы, поэтому приехали, познакомились, потом поженились. Менин ата-энем күйөөмдүн ата-энесин таанычу, тааныштырып, сүйлөшүп, үйлөндүрүшкөн. 6 жылдан бери жашап келатабыз. Ну, бабушка меня вырастила, она мне рассказывает. Тайнем салттарыбыз тууралуу мага көп айтып берген. Башкалардын кыймыл-аракетин карап дагы үйрөнөсүң. Ошентип салтка жараша жашаганды билип калдым. В моем понимании быть хорошей — это шить, чтобы красивее, шубу, платье, чтобы Менин всё түшүнүгүмдө жакшы кыз көйнөктөрдү, тондорду тиккенди, кооздоп, жасалгалап тиккенди билиши керек. Иштерин так аягына чейин жасашы керек.
Үйдө отун суу болуп турганы жакшы. Чынчыл болуп, эч ким менен урушпай жашаш керек. Спорить-то нельзя. Иногда в город, когда захочем, в город ездим, там сколько захочешь, живем. В городе плохо, даже иногда не спится в городе. Каалаган учурубузда шаарга барып турабыз, бирок шаар жакпайт. Ал жакта уктай да албайсың. Салттарыбыз ушундай болгон үчүн токойду ушинтип жашайбыз. Балким айрымдар буга сыймыктанар, бирок мен сыймыктанбай эле жашоомду жашап жатам. Менимче салттарыбызды сактап, ушинтип токойдо жашаганыбыз туура. Чтобы так и было. Ал эми Кыргызстанда жакшы кыз болуу деген эмнени билдирет деген суроого кандай жооп бермексиз? Бул баяндамаларда кыздар айтып берген нерселер, алардын жашоосундагы көрүнүштөр негизи кыргыз коомуна деле мүнөздүү. Кыргызстанда дагы кыздар түркүм кесиптерди жактырышат, билим алууга умтулат, эмгектин маанисин түшүнөт. Албетте мезгил менен кошо баалуулуктар дагы өзгөрүүдө. Эмесе жакшы кыз деген түшүнүк азыркы учурда кандай? Бул суроону кабарчыбыз Сапаргүл Абдинабиева иликтеди. 8 класста окуган Айтурганды үйүндөгүлөр кичинекей Айша деп тиргеп коюшат. Сабактан келгенден тарта керели кечке үй жумуштары менен алек. Кантип кечкиргенин байкабай калган Айтурган бүгүн да адатынча үй иштерин бүткөрүп жүрөт. Жакшы кыз деген ата-энесине жардам берген, үйдөгү бүт иштерди кылган, үйдү тазалыкта кармаган, ата-энесинин айткан сөздөрүн угуп кылган кызды өзүнчө жакшы кыз деп ойлойм. Мен жакшы кыздар менен достошом. Жаман кыздар менен да сүйлөшө албайм. Көңүлүмө жакпайт жаман кыздар. 15 жашка толо элек Айтурган өзүн жакшы кызмын деп эсептейт. Анткени башка курдаштары сыяктуу сабактан чыгып көчө таптабай бала багууга да жетишет. Кичинекей иним бар. Ошону карап, сейилге чыгып, ошол менен ойноп келүү да менин милдетим. Анткени ата-энем иште, үйдө байкен дагы сабакта болот. Кыргыз элинде илгертен эле ата-энесине жардам берип, үй оокатына тың кыздар жогору балынат. Кыздын тарбиясынын жооптуулугу артыкча келип, анын башкага бүлөө болуп кетиши дайым көңүлгө тутулган. Андыктан кыздын кылык жоругун баскан турганын үй бүлөсүндөгүлөрдөн сырткары тууган уругу да тескеген. Кыздарды баалоо, кыздарга карата талап коюу ар бир доордо, ар бир элде, ар бир өлкөдө ар кандай болгон да. Мына ошол 20-кылымдын башына чейин эле, мисалы, Кытайда жакшы кыз деп буттары кичинекей кыздарды айткан. Ошондуктан алар кыздары 5-7 жашка чыкканда бутун таңып, кыздын буту абдан кичинекей болсо, ал абдан жакшы, аны жакшы күйөөгө алган, бай күйөөгө алган, аны жакшы деп эсептелген. Деги эле коомдо, кайсыл гана коом болбосун, элде кыз болуш, анан жакшы кыз болуш өтө кыйын да. Себеби кыздарга коюлуучу талаптар эркек балдарга караганда абдан көп. Көп эсеге көп. Кыздарды карап турган, көзөмөл кылган көздөр да көп да. Аны ата-энеси бөтөнчө карайт, аны эл журту карайт, аны керек болсо өлкөсү карайт. Анткени менен үй жумушуна каралашканга чолосу тийбеген Зейнеп дагы кайсы бир катмар үчүн жакшы кыздын эталону эсептелинет. Ал шаардагы түрк лицейлеринин биринде жатаканада жатып окуйт. Зейнеп үчүн жакшы кыз ата-эненин тарбиясынан жана китептен башталат. Жакшы кыз көп окуш керек. Жөндөн мындай, азыр магазинде сатышат го, фантастика ушундай китептердичи. Анда ушундай китептерде смысл жок да. Смыслы бар ушундай кызыктуу дагы бир смыслы бар китептерди окуш керек да, мындай. Ошо китеп кирпичтей да. Ушинтип мен китептерди ушинтип көп окуп, ушинтип өзүмдү куратам. Жакшы кыз болуу тынбаган эмгек. Дайым өзүңдү сырттан баалап турушуң керек дейт ал. Керки кишилердики минустары бар да. Ошол сен ойлош керек да, мен жакшы кыз болдум, бүттү. Всё, мен өзүмдүн минустарымды карап, мен ушуну аткарыш керек, ушинтиш керек. Замандын өнүгүшү менен жакшы кыз болуунун дагы критерийлери улам өсүп жатат дешет социологдор.
Бир эле мисал. Мурда үй иштеринен башка курак кураганды, мал бакканды билген кыздар тың кыз делсе, эми көп тил билген, жакшы жерде иштеген кыздарга мактоолор көп. Жакшы кыз бул деген абдан көтөрүмдүү болот, чыдамкай болот. Турмуштун сырын өздөштүргөнгө аракеттенет. Кечиримдүү болот. Эне атага мээримдүү болот. Күйөөнү сыйлай билет. Барган жерин бактылуу кылганга өзү да бактылуу болгонго аракеттенет. Кыргыздын салтын билет, кыргыздын наркын билет. Кыргыздын каада салты бул адам болуунун сапаттарын талап кылган салт да. Бүгүнкү күндө эркиндик келди, биздин мүмкүнчүлүгүбүз өтө жогору болуп атат. Кайсы жерге барып окуйн десе ошондой шарт түзүлүп атат. Билимди терең алса, ааламдык сырларды өздөштүрсө, мыкты энелердин акылын өздөштүрсө, анда бүгүнкү коомдогу кетирилип аткан кемчилдикти жоюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз да. Көп улуттуу Кыргызстанда жакшы кыз формуласы ар башка. Тилемчилик менен кесип кылган Оштогу Лөөлү жамаатында буга чейин ачык кийинбеген, жумуштун майын чыгарган жана тиленип көп акча таап келген кыздар бааланып келген болсо, акыркы 5-6 жылда билимге умтулган кыздарга көп маани бериле башталганы билинет. Шахлоонун жашы 12де. Ал 5000дей Лөөлү жамаатынын көзгө басар кыздарынын бири. Анткени ал алгачкылардан болуп билимге баш көтөргөн жана оюн ачык айтып тилемчиликтен баш тарткан кыз. Алгачанын бул кылганы эл арасында туура эмес көрүлсө, эми минтип бул жамааттын мыкты кызы катары таанылууда. 3-б класска окуйм. Эми агайымыз урушуп атат, жакшы оку деп, эжеке болом, магазин ачам. Мектебимди исми Тусунзада. Ага айтып берип атат, кыргыз тили, англис тили немени жакшы билем. Азыр сүйлөткөнү билбейм орус тилиге. Эми жакшы билишке аракет кылам, жакшы окуйм эми. Мен келечекке Кудай кааласа эжеке болом. Атам үйгө магазин ачып берем деп атат. Мектепке барып окуучу болом, окутуп, кийин үйгө келип магазин ачып отурам. Жакшы кыз ким? Бишкектеги жай тургундарды да кепке тарттык. Жакшы кыз деп мен оюмча төрт тарабы төп келген кызды айтам. Ыймандуу, акылдуу, биринчиден ата-энени сыйлаган, качан турмушка чыкканда күйөөсүн сыйлаган, кайнене, кайнатасын сыйлаган кыздарды мен жакшы кыз деп ойлойм. Жакшы кыздар бул тарбиялуу, ата-энесин уккан, жакшы окушат, эч качан достор менен урушпайт, жакшы жүрүшөт кечке. Анан кийин ошол кыздардан көп эмес деп ойлойм да. Алар жакшы окушуп ата-энеси, главное не этот. Алар өзү тартиптүү болбойт, алар ата-энелери окутат, анан кийин все они учат всех, ата-энелери, анан кийин мен көп деле подружкаларым бар эмес эми. Бир кызды билем да ошону. Ата салтанат ал тарбиялуу, эч качан менен урушпайт. Кечке эле менен жакшы сөздөрдү айтып, биз менен сүйлөшүп, очень общительный кыз да, ал кызчы. Кызды бар го макал, кызды үйдө кыл жатпайт дегенде ошондой. Ата-энесинин тилин угуп, могу кыргыздын уул эмелердин традицияларын баарын тең сактап жүргөн жана ошону өзү аткарып, жанагы кийинки өзүнүн кичүү сиңдилерине туура айтып түшүндүргөн. Ошо менин оюмча ошол жакшы кыздардын сапаты болуш керек кыргыздынчы. Ачыгын айтайынбы? Ачыгын айтсам, азыркы коомдо акчага карайт. Тигин кызы бай акча көп таап келиптир десе, ооба жакшы болгон турбайбы, жакшы кыз турбайбы, акчаны көп таап келиптир, мындай болуп келиптир. Каяктан таап келет ал кыз акчаны? Эмне болуп таап келет? Кандай жол менен таап келет? Кандай оорчулук менен таап келет? Аны эч ким билбейт да. Ата-энесинин тилин алган, өтө эң баш болбош керек кыз бала. Кыз какырк үйдөн түйүү деп бекеринен айтылган эмес. Мурдагы биздин адеп, ата-энелерибиз, биздин деле тиги чоң эне, чоң аталарыбыз бүт баардык ошондой тарбиялаганда, чөйрөбүз да ошондой болгон. Менин деле неберелерим деле, кыздарым деле ошентип эле тарбиялайм. Жакшы кыздар, алар тарбиялуу, жакшы жүргөн кыздар. Алар байгындай стерванын характерин көрсөтпөй, жакшы жүргөндөрдү жакшы көрөм. Анан деген мындай кыздар бар, өзүлөрдүн спокойно деп ойлошот, бирок ичинде аябай коварныйлар, ошолорду жаман көрөм мен. Открытый, бирок
скромный, анан воспитанныйдарды жакшы көрөм. Мен 10 школада окуйм, гимназияда. Мен өзүмдү жакшы кыз деп ойлойм, анткени мен музыкальный школго барамын, английский курстарга барамын, досторум көп. Жакшы кыз көп. Ал ата-энесин айткан кылганын, мындай көчөгө чыкпаган кыздарды жакшы кыз дейбиз. Менин бир классташым бар, ал сабактардан да жакшы окуйт, анан ата-энесин айткан кылат, кечинде көчөгө чыкпайт. Жакшы кыз деген ар кимдин ою боюнча ар кандай. Албетте кыргыз эли үчүн бул жакшы кыз бул имандуу. Дайыма ата-энесинин көзөмөлүндө жардам берген. Айтат го, жакшы кыз бул жакадагы кундуз депчи. Бекерден айтылбаса керек. Ошон үчүн бул жакшы кыз сөзсүз түрдө имандуу болуш керек. Азыркы заман тили менен айтканда билимдүү. Азыркы учурда эми бардык эле кыргыз кыздары аябай эле билимдүү деп айтсам болот. Анткени азыркы жаштар эмнегедир башкача өсүп атат. Билимге болсун, кайсыл тараптан болсун Кыргызстанды өнүктүрөм деген жаштардын саны көбөйүп атат, айрыкча кыздардагы. Ошон үчүн менин оюмча бул жакшы кыз сөзсүз түрдө жакшы дегенин бардык жакшы сапаттарга ээ болуш керек да. Бир гана чектеп албайбыз да. Мисалы, мына жанымда турган кыз дагы татынакка болуп, бул да абдан жакшы кыз, жакшы окуйт. Көз бирге окуйбуз. Ошол. Дайыма качан көрбөйүн, китептен башын албай, көтөрбөй, дайыма китеп окуу менен жанагы алдыңкы максатка жетсин деген бир жакшы чоң кадамдарын коюп жаткан учур. Жогорудагы пикирлерден көрүнүп тургандай, жакшы кыз кандай болушу керек деген суроого массалык мүнөз берүүгө болбойт. Бир жагынан кыргыздын улуттук каада салттарындагы тарбияга ээ болгон кыздарды макташса, жаңы муундун көз карашында көп тил билген, көп маданиятты өздөштүргөн терең билимдүү кыздар жакшы деп саналууда. BBC өз берүүлөрүндө аял затын көтөрмөлөп, алардын өзүнө болгон ишенимин арттырууга маани берип келет. Кыздардын жашоосун чагылдырган бүгүнкү сапар биздин интернет барагыбызга жарыяланат. Биздин дарегибиз bbc-kырgыз.com. BBC быйылдагы дүйнө боюнча аялдар маселесин күн тартибине алып чыгуу максатында 100 аял аттуу атайы өнөктүгүн жүргүзүп, анын жүрүшүндө ар кайсы мамлекетте жашаган айымдардын эркектерге салыштырмалуу укуктарынын, кызыкчылыктарынын корголушу, аялдар менен эркектер бирдей жумушта тапкан эмгек маянасынын айырмасы тууралуу кеңири талкуулар болду. BBC Кыргыз кызматы өлкөдө бизнес менен алып урушкан айымдар, сулуулук ийгиликке жетүүгө жардам береби деген сыяктуу темаларды чагылдырып турду. Буларды биздин сайттан табууга болот. BBC Кыргыз кызматы берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эмики сапарга чейин саламатта болуңуздар.